Сөзіме келиптир. Мен Счетный палатаға угайын дедим элем. Кыска бир маалымат берип койсоңуз, фумус тарабына кандай кемчиликтер, кандай жетишкендиктер бар? Рахмат, урматтуу Дастамбек Артысбекович. 2018 жылдын 1 январынан 30 декабрына чейинки мезгил аралыгында Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана аймактык башкармалыктардын жана бирдиктүү төлөөчү системасын иштеген саламаттык сактоо уюмдарынын бюджеттин аткарышына жүргүзүлгөн аудит жыйынтыгы боюнча жалпы финансылык бузуулар 25,2 миллион сомго аныкталган. Анын бардыгында расшифровкалары бар. Андан сырткары 98,5 миллион сом суммасында бюджеттин резервтери жана жоготуулары аныкталган. Андан сырткары 810,3 миллион сом суммасында рационалдуу эмес пайдаланылган каражаттар аныкталган. Булардын бардык расшифровкалары толугу менен берилген. Рахмат. Алтынай Сейитбековна, мына биздин эсептөө палатасынын корутундусун уктуңуз. Положительный эмес, отрицательный туурабы? 810 миллион сомдук тура эмес пайдалануу, 25 миллион сом, андан башка дагы суммаларды айтып кетти. Муну эске алдыңыздарбы сиздер? Алтынай Сейитбековна, мен сизге айтып атам, суроо берип атамын. Дастан Арсбекович, рұқсат берсеңіз мен айтайынчы. Сиз өзүңүз тааныштырсаңыз биринчи. Төраганын орунбасары Калык Факулды. Анда сизге суроо берген жокмун. Мен өкмөткө суроо берип атам. Алтынай Сейитбековна, эмне чара көрдүңүздөр? Мондай катачылыкка. Жок, сизге суроо берген жокмун. Мен Алтынай Сейитбековна, өкмөт эмне чара көрдү? Дастамбек Артысбекович, эми азыр мен так айта албайт экенмин, конкреттүү түрдө административдик чаралар колдонбу, бирок эсептөө палатасынын корутундусун дагы бир жолу карап чыгалык. Урматтуу депутаттар, мына көрдүңүздөр, эсептөө палатасы көз карандысыз өзүнүн оюн пикирин билдирди. Бирок өкмөт тараптан ушундай иштерге көңүл бурбаганы бизди өкүндүрөт. Ушундай отчет менен бизге киргизгени бизди өкүндүрөт. Алтынай Сейитбековна, мындай иш эч убакта бир реформага алып келбейт. Бир эффектке алып келбейт. Эч убакта алып келбейт. Бул палатага алып келип ушундай кооз цифралар менен, сандар менен, суммалар менен өтүп кетет деген ойдон алыс болуңуздар. Албетте биз жардам беребиз, мамлекеттик экономиканы көтөрүш үчүн. Бирок бул жерге келип бизди алдап, отчет деп беките алабыз деген ойдон алыс болгула. Силерде өкмөттүк күн болуп атпайбы? Өкмөттүн жыйыны болуп атпайбы? Ушуларды эмне карабайсыңар анда? Эмне себептен ушул маселелер көтөрүлбөйт? Анан биз айтсак жаман көрөсүңөр, депутаттар айтса. Бут тосуп атат дейсиңер. Жок, биз андайдан алыспыз. Биз туура реформаны жүргүзгүлө деген ойду айтып атабыз. Мына ар кандай ой пикирлер айтылды бул жерде, депутаттар. 400 миллион сом онкология бүгүнкү күндө иштелбей жатат. Минфин айтат, декабрда биз которуп бергенбиз. Өзүбүздүн милдетибизден кутулдук дейт. Фомустун төрайым айтат, биз акчаны кеч алып калдык. Ошол себептерден освоение болбой калды деп атат. Бул эмне деген бул халатность? Бул эмне деген кемчилик? Анда биз качан өнүгөбүз? Качан ушул медицина тармагын анда биз көтөрө алабыз? Мен премьер-министрге түздөн түз протоколдук тапшырма берет элем. Ушул багытты Алтынай Сейитбековна, комиссия түзөсүздөрбү өкмөттүк? Өзүңүз карайсызбы? Терең изилдеп чыгыңыздар. Терең изилдеп чыгыңыздар. Эгерде мына Дастан Далабаев туура айтып кетти. Жөн эле ичмей жемей болсо, жанбай болсо, анда мындай фонддорду жоюп, башка багыт көтөлүү. Азыр карапайым эл билбейт, 1200 сом кандай төлөнүш керек? Страховой полис деген эмне? Камсыздандыруу эмне деген көп маалыматы жок. Бул жерде цифралар менен отчет берип кетип калат атасыңар. Биз мындайга мындан кийин жол бербейбиз.
тыкка-тык менен карайбыз. Айтыңыз Алтынай Сейитбековна. Дастан Артибекович, мен айтканым, вот сентябрда жана эсептөө палатасынын жана отуруму болуп, ошондой корутунду берип, мен айтканым, азыр так конкреттүү түрдө кимди жумуштан бошоттук же кандай бир сөгүш бердик, ошону так айта албайм, бирок мына могу жерде маалымат бардык бар. Алардын бүт рекомендациялары, анан биздин кандай ошо чара көрүп атканыбыз. Мен ойлойм, толук анын баарын тең конкреттүү жана персоналар менен мен жазуу түрүндө бере аламын. Бирок ар бир прокуратурадан келген же эсептөө палатадан келген корутундулар сөзсүз түрдө өкмөттө каралат. Алтынай Сейитбековна, рахмат. Сөзсүз түрдө деп каралсын, бирок анда башында маалыматты ошодон башташ керек. Эмне чаралар, эмнелер аткарылды, анан колдонулду чаралар. Рахмат, башка жооп бербей койгула. 6-чы микрофон, процедурный маселе. Урматтуу төрага, жана сиз айткан маселени улап, биз азыр булардын отчетун кабыл алууну токтотушубуз керек. Биз отчетту кабыл алып берсек, алардын мыйзамсыз иштерин мыйзамдаштырган болуп калышыбыз. Биз эсеп палатасынын, мамлекеттик органдын позициясын сыйлашыбыз керек. Укук коргоо органдарынан так укуктук баа болмойын, жана өкмөт уюштуруу моменттерин кимди кызматтан кетирет, сөзсүз кетиш керек. Эбегейсиз мыйзам бузуу болуп атпайбы? Биз бул отчетту кабыл алууну токтотушубуз керек. Биз кабыл алып берсек, алар эртең мына парламент кабыл алды деп бүт укук органдарында муну мыйзамдуу кылып көрсөтөт. Канчадан жылдан жылга мыйзам бузуу уланып келатат. Бир да жолу укуктук, административдик чаралар көрүнгөн жок. Ошон үчүн буну токтотуп, өкмөт тиешелүү жыйынтыктоочу чечимдерин алып келгенден кийин анан кабыл алсак болот. Канек Апаш, сунушуңузду тактоо иретинде. Бул маселени күн тартибине алып, өкмөт өзүнүн ушул иш-чара боюнча позициясын билдиргенден кийин анан кайра алып чыгып улантсак болот. Урматтуу депутаттар, сунуш келип түшүп атат. Канек Апашевтан азыр берем сиздерге. Азыркы 2018 жылкы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун отчетун карап атабыз. Кемчиликтерин айтып кетилди. Мен да өзүм оюм билгистим. Ошондуктан ушуну күн тартибинен алып коюу маселесинде, Канек Апашын алып коюп, өкмөттүн келген кайра кийинки маалыматын угуп, эмне чаралар колдонулду, эсептөө палатасынын чыгарган жыйынтыгы кандай иш менен кетти, ошону уккандан кийин анан карасак деген сунушун белгисти. Канек Апаш, ушундай түшүндүмбү? Ошондуктан азыр мен сунушту добуш коем, урматтуу депутаттар, азыр берем, шашпай туруңуздар. Өкмөттүн өкүлдөрү сөз сүрүп атат. Алтынай Сейитбековна, сөз сизде, вице-премьер-министр. Рахмат, урматтуу Дастанбек Артибекович, урматтуу депутаттар. Биз суранабыз 18 жылдын жана камсыздандыруу фондунун отчетун азыр карап бекитип берсеңиздер. Мына мен жаңы айткандай, сентябрь айында эсептөө палатасынын рекомендациялары түштү. Бул жерде мына ар бир рекомендация боюнча биз болсо иш планын түзүп атабыз. Алар кээ бир рекомендациялар бир айда аткарылып кала турган рекомендациялар эмес. Аны иштеш керек. Ошондуктан бул жерде толук маалыматыбыз бар. Аны биз болсо кошумча катары жыйынга алып келип отчет берүүгө даярбыз. Өкмөттүк саат катары карасаңыздар, кандай аткарылып атат. Анткени аз эле убакыт өттү ал рекомендацияларды алгандан беричи. Ошондуктан мен суранат элем Дастанбек Артибекович, азыр ошол бюджетибизди фонддун 18 жылы отчетун карап берип бекитип берсеңиздер. Рахмат. Алтынай Сейитбековна, бекитип бергенде сизге эмне бир алып келет да өкмөткө? Аброй алып келеби? Мейли, бир аброй алып келсе, карап берели. Бирок маалыматты уктуңуз го өзүңүз. Ошол эле Минфин айтып атат, каржы министрлигинин өкүлү айтып атат. Биз акчаны которуп бердик деп атат. Ошол эле ФОМустун жетекчилери айтып атат, бизге акча кеч түштү. Ошондуктан бул аткарылбай калды деп атат. Эми бул кандай түшүнсө болот? Бийлик барбы жокпу, өкмөт барбы жокпу? Бул жерден күнөөлөгөнү келди бири-бирин.